Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. Министрдин орун басары Эркебек Ашырходжаев АКШнын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Элизабет Зентос менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кылмыштуулук менен күрөшүүдө натыйжалуу ишке ашыруу жана жемиштүү кызматташуу үчүн ачык айкындуулук менен өз ара аракеттенүүгө жана мындан аркы кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришип, заманбап технологиялардын жардамы менен иш алып баруу жаатында кызматташуу багыттары белгиленди. Россия Федерациясынын түштүгүндөгү Анапа шаарында өткөрүлгөн КМШ мамлекеттеринин арасындагы 40 команда катышкан жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү 2024 кароо сынагына өлкөбүздүн атынан катышкан Нарын областындагы мектеп окуучуларынан түзүлгөн команда өлкөбүзгө кайтып келди. Чет өлкөдө өлкөбүздүн намысын коргогон жаш тескөөчүлөрдү жана алардын ата-энелерине, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ишмердүүлүгүнө салым кошкон мугалимдерге жана мекенчил жарандарга башкы башкармалыктын атынан ыраазычылык каттар жана ардак грамоталар ыйгарылып, мындан ары да өлкөбүздүн намысы үчүн бардык тармакта ийгиликтерди жаратып жүрүүлөрүнө тилектеш экендигин билдиришип, айрыкча окуучулардын ата-энелерине терең ыраазычылыктарын билдиришти. Эскерте кетсе, 40 команданын катышуусунда өткөрүлгөн бул эл аралык кароо сынакта өлкөбүздүн атынан барган жаш тескөөчүлөр 3 диплом, 2 кубок жана баалуу сыйлыктар менен кайтып келишти. Египетте кармалган казак лакабаты менен таанымал болгон МУ аттуу жаран Кыргызстанга алынып келинди. 2024 жылдын октябрында Интерполдун кызматкерлери тарабынан изделип жаткан жаран Египетте кармалган. Компетенттүү органдар тарабынан аны экстрадациялоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 17 ноябрында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Ички иштер министрлигинин Интерпол улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери тарабынан кармалган казак лакабаты менен таанылган МУ аттуу жаран Ош шаарына жеткирилген. Египеттин Интерполдун кызматкерлери активдүү көмөк көрсөтүштү. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине Бишкек шаарынын жана Чүй областынын аймагында бир нече адам болжолдуу түрдө Токтогул районунун тургундары баңгизатын таратуучу канал ачканы тууралуу маалымат алышкан. Милиция кызматкерлери ыкчам маалыматтын аркасында баңгизат сатуучулардын изине түшкөн. Токтогул районунда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан баңгизатын сатууга шектелген адамдарды пара менен кармоо боюнча атайын операция жүргүзүшкөн. 5 килограмм баңгизатын автоунаага алмаштыруу жүргүзүлүп, андан соң Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы тарабынан Жалал Абад облусунун Токтогул районунун тургуну 1995 жылы туулган Ч.Н. кармалган. 5 килограмм салмактагы гашиш баңгизат алынды. Мындан тышкары Бишкек шаарынын аймагында анын шериги Токтогул районунун тургуну 1997 жылы туулган А.К. аттуу жаран кармалып, жеке текшерүү учурунда салмагы 138 грамм баңгизаты алынды. Кармалган 2 адам тең Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын кызматкерлеринен турган комиссия Ноокат райондук милициясында болгон окуя боюнча текшерүү жүргүзүп чечим кабыл алынды. Анда Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Өскөналиев Талгат баш болгон бир катар кызматкерлер элеген кызматынан төмөндөтүү менен бошотулуп, айрым кызматкерлерге катуу сөгүш тартиптик жазасы берилди. Ал эми Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн Көкжар айылдык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы милициянын майору Абдисатар уулу Тимурду ички иштер органдарынан кызматынан бошотулду. Урматтуу жарандар, милиция кызматкерлери тарабынан кандайдыр бир укук бузууларга же опуза акча талап кылуу фактыларына күбө болсоңуз, дароо жүзөкү номерине же Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына 0704 99 99 18 байланыш телефону аркылуу кабарлаңыз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.